Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum hurmatly mekendештер. Бардыгыңыздарды кирип келген Рамазан айы менен куттуктайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис менен сүйүнчүлөйүн деп турам. Меримдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде "Мен фариха би кудуми Рамазан харрамаллаху жасадаху алан-нар". Кимде-ким Рамазандын келгендигине кубана турган болсо, Аллах Таала анын денесин тозокко арам кылат дейт. Мына ушундай бир ыйык айларга жетип отурабыз. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыныгы Рамазанга кубангандардан кылып, пайгамбар айткан сооптурга жетип, күнөөсүнөн арылгандардан кылсын. Жалпыңыздарга ыйык Рамазан айында үй бүлө, бала чака менен аманчылыкта, меримдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде айткандай, Аллахтын рахматы, мерими, кечирими жааган ай келип отурду. Мына ушул айларда Алладан жакшылыкты үмүт кылып, орозолорубузду кармап, мына Рамазан менен коштошкон учурда Кудайымбыз алдында 30 күн мүмкүнчүлүгүбүз бар. Коштошуп атканда энеден жаңы төрөлгөндөй бардык күнөөлөрүбүздөн арылгандардан, ыйык Рамазандан соовун үлүшүн алгандардан болууну жараткан Аллах Таала баарыңыздарга насип кылсын. Дагы бир жолу Рамазан айы кут болсун. Кош келдиң Рамадан.